Кеминде 2 киши мушташып, бирөөсү көз жумду. Кесме заводу жарылып, жабыркагандар бар экендиги айтылды. Туристтер бара жаткан автобус кырсыкка учурады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кеминде 2 киши мушташып, бирөөсү көз жумду. Чүйдү адам өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 14 сентябрда Кемин районундагы Илич айылында болжол менен 12:00 чамасында 1984 жана 1986 жылы туулган жарандар спирт ичимдигин ичип отурушкан. Экөөнүн ортосунда чыр чыгып мушташка айланган. 1986 жылы туулган жаран 1984 жылы туулган жаранды сабап салган. Жабырлануучу Кемин районундагы ооруканага жеткирилип, эсине келбей көз жумган. Кылмышка шектүү кармалып, камакка алынды. Тергөө уланууда. Булак Серепкеji. Польшанын түштүгүндө суу ташкындары катталууда. Польшанын түштүгүндө катуу жааган жамгырдан улам суу ташкындары болуп, каналдагы суулар өз нугунан чыгууда. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Куткаруу иштерине 4000 аскер кызматкери тартылып, Силезиядагы жүздөгөн жашоочулар коопсуз аймактарга көчүлгөн. Бийлик бүгүнкү кырдаал эртең дагы курчуп кетиши мүмкүн экендигин айтып, кооптонушууда. Польша-Чех чек арасындагы 2 өткөрмө бекет суу каптагандыктан жабылды. Булак Суперкеji. Туркияда кесме заводу жарылып, жабыркагандар бар экендиги айтылды. Туркиянын Сакария шаарынын аймагында жайгашкан кесме заводунда жарылуу болуп, ири өрт кырсыгы катталды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, жеринде тийиштүү кызматтар иш алып барууда. Бир нече тез жардам жана өрт унаалары жерине жиберилген. Алдын ала алынган маалымат боюнча 20 адам жабыр тарткан. Алар жакынкы ооруканаларга жеткирилген. Учурда жарылуунун себептери изилденип жатат. Өрт кызматы тилсиз жоо менен күрөшүп жаткандыгы боюнча маалымат кошумчаланат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Израилдин Газадагы аба соккусунан 11 адам каза тапкандыгы айтылды. Газадагы ооруканалардын биринин дарыгери Израиль тараптан келген аба соккудан 11 адам каза болгонун айтты. Бул туурасында Байлд басылмасы жазды. Маалымдалгандай, набыт болгон жарандын 4 өспүрүмдөр жана 3 аял киши болгон. Кошумчалангандай, ракета Туфадагы турак жайдын үстүнө түшкөн. Израиль аскерлери азырынча бул тууралуу маалымат берген эмес. Ошол эле учурда Ливандын Хезболла тобу Израиль тарапка 55 ракета учурганын маалыматта айтылат. Ракеталар эл жашабаган аймактарга түшүп, өрт кырсыгы катталган, ал өз учурда өчүрүлгөндүгүн жана ага жооп кайтарылгандыгын Израиль аскерлери билдиришкен. Булак Суперкеji. Египетте туристтер бара жаткан автобус кырсыкка учурады. Египетте россиялык туристтер менен бара жаткан автобус жол кырсыкка кабылды. Суэц-Каир жолундагы кырсыктан 21 адам жаракат алды деп билдирди Кайро 24. Автобус Шарм-эш-Шейх шаарынан чыккан. Алгачкы маалыматтар боюнча автобус бурулуштан башкаруусун жоготуп, капталынан кулаган. Транспорт каражатынын ичинде египеттик 4 жаран жана 43 турист бар болчу. Алардын ичинен 11 адам Туркиянын, 2 Улуу Британиянын жараны болсо, 21 турист Россиядан барган. Булак Баракелде. Ооруканага бара жаткам. Баласын алдына отургузуп, унаа айдаган аял үн катты. 14 сентябрда социалдык тармактарда аял баласын алдына алып, унаа айдап бара жатат деген видео тараган. Бул боюнча Кайгул милициясы маалымат таратып, тиешелүү протокол түзүлгөнүн билдирди. Ал эми айдоочу ооруканага бара жатканын, улам дарыгери менен сүйлөшүп бара жатканын айтты. Булак Серепкеji. Таксиде оюма келбептир да, анан жантылаш эле машинаны айдап эмеге больницага бараткам, анан врачым улам звонить этип, мени алып кабыл алып коюңуз болду деп ошо телефон менен да сүйлөшүп бараткам да.